Тилекмат Куреновдун ишинин абалы кандай азыр? Кандай жүрүп жатат? Тилекмат Куреновдун аялы жазган боюнча эле билем, башталып атыптыр. Мен негизи ойлогом бизди баарыбызды бириктирип коет го депчи, анткени баягы ошо Куреновдун депчи. Көрсө анан кийин мага уже айыптоо актын алып келгенде көбүнчөсү эле ошо мен жөнүндө жазыптыр да, ошо Рита Рахман оппозициялык көз карашта тигил мул, анан ушинтип деп эле анан кичине баягы Тилекмат жөнүндө жазып кетип эле анан өзүңдүн эле оппозициялык көз карашың үчүн соттолуп атасың дегендей кылды. Но бирок мага байлаган адамдарды, Тилекматтын видеолорун жайылткан балдарды мага байлап койду да, мындай чогуу кылып элечи. Ошентип эле бизди бат эле соттоп салышты. Биз 5 жыл алдык. 5 киши. Тилекмат өзү аялдан сурасам жалгыз эле дейт. Да мен ойлогом аякта деле бир группа болот болуш керек депчи. Ошон үчүн бара элекмин. Бир барып көрүш керек экен, жабык болсо деле хотя бы карап коеюн деп аткам. Мындай решетканын аркасында канча киши отурат, кимдер дагы группасында барбы экен деген нерсе маалыматым жок да, бара элекмин. Тиги катты эмне себептен жарыяладыңыз? Тилекмат Куренов жазып бизге жөнөткөн катты. Жакында тиги илип койдум пост. Негизи укук коргоо деген бир жагы аябай жеңил да. Вот саясатта ор го. Сен бүгүн муну кызыл десең, эртесине көк дегенге мажбур болот экенсиң да саясаттачы. Укук коргоодо мындай рамка бар. Ал кимдин укугу кордолуп атат? Эч кимге маанилүү эмес. Просто ушул рамкага алып келебиз дагы, кордолуп атса, биз сразу кыйкырып чыгабыз.